15 жылдан бери соода тармагында иштеп келген Назир Айым өз ишине так. Мамлекет көрүп жаткан чараларды дагы жакшы түшүнөт. Бир сөз менен айтканда, ак ниет салык төлөөчү. Буга жараша иши дагы дайым жүрүшүп, качан текшерүү келет деп кооптонуп отурбай, көңүлү ток. Патентти жоюп, көзөмөл кассалык машиналарды колдонуу сунушу айтылган күндөн тарта ККМ аппаратын сатып алып колдонуп баштаган. Аппаратты мен ушу жерге коюп иштейм. Өзүмдүн клиенттерим бар. Бул сурайт чекти. Сураса, сурабаса да бул чекти мен берем. Обязательно чек басам. Андан кийинки кечкиден кийин өзүбүздүн проверкалар болот. Кандай акча түштү, кандай каражаттар болду, ушул жерден эле биз отчетун алып алсак болот экен. Эң ыңгайлуу. Анан биздин базардагы түшүндүрүү иштери аябай 2 айдан бери жакшы жүрүп атты. Бизге түшүнбөгөндөрүбүздүн баарын, суроолорубуздун баарын берип аттык, өзлөрү келип түшүндүрүп берип атты. Бишкек шаарындагы Аламүдүн базарында Назир Айымга окшоп ККМ колдонгондор көп. Ушул тапта базардын дээрлик бардыгы салыктын жөнөкөйлөтүлгөн системасына өтүшкөн. Абдимомун Имаров 5 жылдан бери дал ушул базарда кийим-кече сатып иштеп келет. Мурдагыдай ай сайын патентке акча сарптабай, бардык төлөмдөрүн жумуш ордунан эле жүргүзүп калды. Башында эми түшүнбөй ишине ызычы болуп, нары бери жыйналып, ишине баарыбыз чурулдап жүргөнбүз. Көрсө жеңил эле экен, бардык нерсеге эми турмуш өзү көрсөтөт экен, көнсө болот экен. Патент менен иштеп атканыбызда ай сайын 2,5 патент алып атканбыз. Азыр эми мына ККМ өткөндөн бери эч кандай төлөм патент токтогон бизге. Кудайга шүгүр, ошол эмебизге соодабызга жараша эле ошол ККМ аппарат менен ошол соодабыздын немесини итогуну басып отурабыз. А так биздин нөлөбөй ставка бизге эч кандай төлөм токтогон бизде бардыгы. Ордо калаанын бир эле Свердлов районунда 40ка чукул ири жана чакан базарлар жайгашкан. Салык кызматы жөнөкөйлөтүлгөн режимге өтүү тууралуу алардын баарына бирдей эле ыргакта түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишет. Ошого карабай ири базар катары эсептелинген Аламүдүндүн ишкерлери ККМ колдонууга өтүү боюнча алдыга озуп чыгышты. Кассовый аппарат боюнча биз чогуу иш алып барып, Аламүдүн базары өздөрү орнотуп берип атат. Ар бир ишкерлер ким 1-июлга чейин кассовый аппарат орнотулбай, ИП ачылбай калса, анда базарлардын администрациясына биз чара көрөбүз. Алар ошонун негизинде, договор түзгөн негизинде же өзүнүн айыппул штрафтарын салат, же опечатать этет. Аламүдүн базарында жалпы жонунан 1400 ишкер эмгектенсе, учурда 30дай гана кассалык көзөмөл машинасын колдоно элек. Мунун себеби айрымдар кезегинде жеке ишкерлиги тууралуу каттоосун облустардан жүргүзгөндүгүнө байланыштуу. Ушул тапта бул багытта тиешелүү документтери даярдалууда, 1-июлга карата бардыгы толук бүткөрүлөт. Элдерге түшүндүрүү иштерин жакшылап түшүндүрүш үчүн налоговый консультанттарды дайындадык. Сырттан отдельно отдел ачып, аларда аябай чоң жумуштар жасалышты. Андан сырткары 3-4 фирма өздөрүнүн ККМ аппараттарын сунуштап, бизге да жардам берип, рассрочкага 3 айга, 4 айга рассрочкага берип атышты. Салык кызматынан андан сырткары дагы 180 бекер аппарат келген. Аны дагы толук элге таратып, уже бүгүнкү күндө аны да бүтүрүп элге тараттык. Айта кетсек, 1-июлдан тарта өлкөдө патенттин негизинде соода сатык менен алектенүүгө тыюу салынат. Буга байланыштуу ишкерлер салыктын жөнөкөйлөтүлгөн системасына өтүшү керек. Айжан Омолдошова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.